Андай эмесе баштайбыз сиздердин да убактыңыздарды алгым келбейт. Калгандары записьти бир күнгө сактаганга аракет жасайм. Сактап эле калсам көрүшөт. Кимге буйруса ошолор көрсүн. So, hello everyone. Welcome to my live stream today. My name is Gulzina Narmatova. I am an English teacher. I am a family psychologist and the founder of this educational center, Bright Life. I have been teaching for 20 years and I teach English in a simple and effective way. During this live session, I will share with useful tips and real practical examples that you can use right now. Okay, thank you for joining. Let's begin. Кошулганыңыздарга, келгениңиздерге кубанычтамын. Эми мен сиздер менен өзүм программаны тааныштырып кетейин. Бүгүн мен Easy English болбосо English is easy деп атам, англис тили оңой деп атам. Ушул сиздерге оңой экенин бүгүн далилдеп бергенге аракет жасайм. Сурооңуздар болсо жаза бериңиздер. Мен сүйлөп аткан учурда мен сиздерге акырында жооп бергенге да аракет жасаймын. Бүгүнкү биздин программабызда эмне бар? 100 000 сөздү жаттабай туруп түшүнүп үйрөнгөнгө аракет жасайсыз. Каалайсыздарбы? Эгер кааласаңыз огонечктерди жөнөтүп койсоңуздар болот. Мени колдоп турсаңыздар, мени 10-15 минуттар дагы сиздерге көбүрөөк маалыматтарды берем. Мени канчалык колдосоңуздар, ошончолук маалыматтар менен чыгарасыздар. 100 000 сөздү жаттабай үйрөнгөн английский ошол менин методикамдагы техникаларды көргөзөмүн. Англис тилин 10 жылда үйрөнүштүн кереги жок, ага 1 жыл 10 ай гана жетиштүү. Мына ошону сиздерге далилдеп бергенге аракет жасаймын. Сөздөрдү бир эле жолу угуп эле сиз эстеп калуу ыкмасын үйрөтөмүн. 70% англис тили бул эмне жана эмне кылды деген сөздөрдөн турат. Мына ошолорду сиздерге түшүндүрүп беремин. Жана кантип биринчи сабактан баштап эле сүйлөп баштаса болот. Мына ошолорду сиздерге түшүндүрүп берем. Бардыгы түшүнүктүү болгон болсо, мени колдоп турасыздар. Эми өзүм жөнүндө тааныштырып кетейин. Нарматова Гульзина Калдаровна, жана англисче айттым. Түшүнбөй калгандар болсо, англис тилинде 0 дагы бар бул жерде да. Ошондуктан уровениңиздерди жазып кетсеңиздер болот. Мен айткан тааныштырууну канчалык түшүндүңүздөр? Английский такыр 0 болгон болсо, 0 деген нерсе жок. Beginner или кандай разговор барбы, жокпу, ошолор жөнүндө жазып кетсеңиздер болот. Мен англис тили мугалими. Оштон технологиялык университетти 2004 жылы эл аралык мамилелер факультетин аяктаганмын. Мен инфакка тапшырган эмесмин, анткени инфакта мен мугалим болуп калам, мен котормочу болушум керек, мен дипломат болушум керек деп отуруп, мен ата энемди көндүрүп, ошол атайын издеп, Ош технологиялык университетинде биз 3-чү выпускник болуп, 3-чү бүтүрүүчү болуп жаңы ачылган ошол факультетке тапшырганмын. Англис тилинен 2004 жылы аяктаганмын. Жана окууну бүткөн, турмушка чыкканымда жолдошум унаган эмес, мугалимде болбойсуң, үйдө отурасың деген. Акыры көндүрүп мен мугалимдикке чыктым. Мугалим болуп иштеп жүргөнүмө 20 жыл болду. 20 жылдан бери мен ошо 2-чи курста иштеп жүргөндө деле Тайже мектепте иштеген үчүн мени кичинекей класстарды алып берип коюп, ошондо деле өзүмдө кичине мугалимдик шыгым бар болчу, үйрөнгөнмүн ошол кезде эле. Азыркы күндө жолдошум колдойт, балдарымды да тил үйрөткөнгө аракет жасайм. Үй бүлөлүүмүн, 3 баланы тарбиялап келебиз. Эң негизгиси мен ушундай ийгиликтерди жаратканыма да, ушундай 20 жылдан бери бир кесипти аркалап, англис тилинин аркасынан канча деген котормочулукту да жасап атам, өзүм эңсеген, мугалимдикти да аткарып атам. Ушунун баардыгын мага өнүгүшүмө, жетишиме бул албетте менин үй бүлөм себепкер. Үй бүлөдө колдоо болбосо эч кандай ишиң жүрүшпөйт. Үй бүлөңдө тынчтык болбосо да, үй бүлөңдө колдоочу болбосо, ошондуктан мен үй бүлөмө абдан ыраазычылык билдирем, жолдошум жана 3 балам.
Ошто отурабыз. Bright Life деп аталган окуу борборду 2008-жылы негиздегем. Мен азыр айтып өттүм, мугалиммин, педагог жана үй бүлөлүк психолог, ошондой эле котормочулук ишти аткарам. Жана жеке ишкер катары ушул өзүмдүн окуу борборумду өзүмдүн жеке методика менен окутуп, канча деген адамдарды сүйлөтүп, алардын ыраазычылыгын алып келип жүрөм. Эми түшүнөм, бирок сүйлөй албайм. Эң сонун коллегалар. Эң сонун англис тилин сүйгөндөрдү мен абдан сүйөм, анткени мен англис тилин чынында өтө жакшы көрөм, өтө сүйөм. Биз мектепте окуп жүргөндө англис тили мугалиминен бир орус эжекебиз берчү. Ал эжекенин тырнактары узун, сайчу, урушчу, ушинтип уруп окутчу эле бизде. Бирок кандай болсо деле ошо англискийди жакшы көрүп калганмын да. Англискийди жакшы көрүп ошол эңсеп жүрүп акыры 11-ди бүтүп англискийге тапшырып, азыр ошол сиздер менен да ушу мен английский сиздер менен жолуктуруп атат. Чоң рахмат. Ооба, котормочулукта иштеп келем. Мен англисче сүйлөсөм же бирөө менен сүйлөшсөм деле, которсом деле чындап рахат алам, анткени Кудайга чексиз ыраазымын. Өзүмдүн сүйгөн кесибимди тандадым, өзүмдүн сүйгөн кесибимдин аркасында жүрөм. Ошондуктан канчалык эмгектенсем да чарчабайм, кайра эс алам. Эми методика туурасында айтайлык. Эмне үчүн азыр методика иштебей калды? Негизи иштебей калды эмес, иштеген эмес деле да. Мен ойлойм, бизди окуткан мезгилдеги англисче мугалимдер деле ошол класста эле колдонуучу гана сөздөрдү жакшы билишкен, бирок өз ара сүйлөшкөндө алар деле мындай жакшы билишпесе керек деп ойлоймун. Анткени алардын ыкмасы менен биз үйрөндүк. Мен ошол 11 жылдан бери мектепте окудум, кийин жогорку окуу жайды 5 жыл окудум. Баары бир мен сүйлөй алган эмесмин. 5-курсту мен бүткөнүмдө, дипломду кармаганымда деле сүйлөй албаганым өзүмө ишенбей, мен башка тармакка иштеп кеткенмин. Сразу мэрияга иштегем. Мэрияда өзүм кыргызча менен эле жүргөм. Эмнеге иштебей койдум? Себеби корком, мен сүйлөй албаймын деп. Көрдүңүздөр, ушул 5 жыл университет, 11 жыл, 16 жыл мен англис тил сүйлөп калганыма жетпептир. Значит, методиканы өзгөртүш керек. Методика иштебей, традициялык методика деген эмне? Бул көптөн бери колдонуп бизге сиңип калган адатка айланган методика. Биринчи себептен бул иштебеген методика. Мындайча айтканда, тилди үйрөтүүгө биз эч кандай бир традициялык методика кандай? Доскага жаз, теманы түшүндүргөндө дагы таблицалар менен түшүндүргөндөн аны бышыктоого дептерге көчүргөндөн кийин көнүгүүнү бышыктаганга китептеги көнүгүүлөрдү жасайсың, иштейсиң. Ошол нерселерди жасап келебиз. Мына ошону менен биз мүмкүн бул традициялык методика, мүмкүн башка предметтерди үйрөнгөнгө ыңгайлуудур, бирок тилди үйрөткөнгө бул традициялык методика такыр ыңгайсыз. Анткени тилди сүйлөтүп үйрөтүш керек. Биринчи сабактан эле сүйлөтүп үйрөтүш керек. Бала төрөлгөндө эле биринчи ушул тил үйрөнүүнүн процессин аткарат, угуу. Ал уже ичте жатканда эле угат, укканда төрөлгөндө деле угат. Уккандан кийин ал информацияны сүйлөйт, апа, анан кийин даже мүчөлөрдү өзү улайт, апама, атама деп, мага деп атып сүйлөп, анан кийин мектепке барат. Значит, мектепке биз сүйлөп барат экенбиз. Сүйлөп мектеп баргандан кийин анда бизде анан ошол жерде методика ыкма бузулат дагы, жазганды окуганды гана үйрөтөт. Биз жазганды жакшы билебиз, окуганды билебиз, бирок сүйлөгөндү дагы деле билбейбиз. Англис тили эмнеге керек? Англис тили бизге сүйлөгөнгө керек, тилди сүйлөтүш керек. Ошон үчүн бизге 16 жыл дагы жетпептир. Ошон үчүн бул биринчи себеби, тил методиканы өзгөртүш керек. Экинчи себеби, азыркы мезгилде тем более өзгөртүш керек. Азыркы мезгил бул билимдин жетишкен мезгилинде акылдуу технология, акылдуу мынга окшогон аппараттарды колдонуп калган мезгилде акылдуу баштар, смарт баштарга эски методика такыр ыңгайсыз. Вообще туура келбейт. Азыркы мисалы карагыла, YouTube'тун, TikTok'тун, Instagram'дын балдары, алар видео менен
биринен өтүп бири сонун кылып видеодо сага тилди көрсөтүп берип атса, видео менен көрсөтүп атса, а эмнеге сен угуш керек? Ал доскадагы скучный кылып биз түшүндүрүп бератканыбызды, скучный көнүгүүлөрдү жасаганыбызды ал просто ата энесинен коркуп эле вынужден болгон үчүн угушу мүмкүн, бирок сүйлөй албайт бала. Ошон үчүн азыркы тем более смарт балдарга биз тем более методиканы өзгөртүшүбүз керек да. Азыркы доордун балдарына тил үйрөтүүнүн жаңы жолдорун биз жаңы жолдорун табышыбыз керек. Ошо именно ошо жаңы жолдору менен үйрөтүшүбүз керек. Эми Easy English, жеңил английский, бул менин жолум, менин миссиям. Мен ошол кезде акыры жолдошумду көндүрүп, мен иштеймин деп, ошол окуу жайга жумушка киргенимде, ал кезде Туркмениядан келген студенттер аябай көп экен, 80%, почти 80% аябай көп экен. Алар англис тилин биздин орус тилин эркин сүйлөгөндөй эле сүйлөшөт экен. Англис тили аларда ушунчалык эркин. А мен жанагы английскийим бар, коркунуч менен ошон үчүн башка жумушта иштедим деп айттым. А бирок үйдө да отургум келбейт. Мейли мугалим болуп иште деп уруксат бергенден кийин иштешим керек да. Барып бир чочулайм, аларга эмнени үйрөтөм, кантип сүйлөйм, алар жакшы сүйлөйт экен деп атып, чочулап атып, күндө даярданам. Ал кезде мынтип ютубтан информация алуу, гуглдан алуу деген нерсе жок, недоступный. Ошол эле Бон, Качалова деген китептерди көтөрүп жүрөм, конспекттерди жасайм, бир нерселерди үйрөтөм. Ошон традициялык методика менен эптеп барып, жүгүрүп барып үйрөтүп жүрүп өзүм үстүмөн иштегенге туура келди. Ошол кезде эки мугалимди, ошо Туркмениядан келген студенттер арыз жазышты да. Өзү билбейт мугалим, окута албайт мугалим, өзү сүйлөй албайт дегенде ошол эки мугалимди жумуштан кетирүүгө аргасыз болгондо андан бешбетер коркуп калдым. Эми шермендем чыгат эле, уят болуп айдалып кетсем эмне болот экен деп. Ошентип жүрүп, акыры үстүмөн иштеп үйрөнүп, ушундай тытынып жүрүп үйрөнүп баштадым. Кийин жана бир окуялар болгондон кийин Туркмениянын полный студенттери чыгып кетти. Алар кайра кайтып келген жок. Өзүбүздүн эле местный студенттерибизге бере баштадык сабактарды. Местный студенттерге келгенибизде сабак муздап калды да, ноль. Кайтарым байланыш жок, сүйлөсөң да кайтарым байланыш жок, сурасаң жооп жок. Ошентип жүрүп кайра сабактарым зеригиштүү боло баштады. Анан өзүмө суроо бердим, мен ошончо жыл окуп 16 жылдан бери сүйлөй албасам, булар деле ошол экен да, сүйлөй албайт экен да, эмне үчүн, эмне себептен деп. Анан башкалар сүйлөп атпайбы да. Даже мына Ташкенттен келген студенттер сонун билишет да английскийдичи. Өзүм суроо берип атам, издене баштадым. Ошол кезде илимий иш жазып калдым. Мынакей 7 жыл илимий эмгек жаздым. Анан окуу жайда иштегенден кийин илимий иш жазышым керек. Анан илимий иш жаза баштадым. Илимий ишим бул англицизмдер деп аталат. Англицизмдердин кыргыз тилинин өнүгүүсүнө тийгизген таасири деген. Мына ошол англицизмдердин кыргыз тилинин өнүгүүсүнө тийгизген таасири деген аябай актуальный теманы алып, аны эмне кылыш керек? Далилдешим керек да, вот канчалык таасир берип атат. Мындайча айтканда, аябай сонун актуальный теманы алып жазып баштадым. 7 жыл областной библиотеканын подвалдарына түшкөн күнүм болду, маалымат издеп, изденип жүрүп атып, акыры ошол эмгекти жаздым. Бул эмгектин негизинде мен ушундай бир методика иштеп чыкканга жетиштим да. То есть мындайча айтканда тил үйрөнүүнүн ыкмаларын таба баштадым. Ошонун негизинде өзүмдүн тил билүүм жакшырды, сүйлөө речим жакшырды, балдарды окуткан жолум жакшырды, студенттерим дагы аябай жакшы результаттарды ала баштады. Өзүмө ишенип баштаганда 2018-жылы Оштон Easy English деп репетитордук борбор аштым. Репетитордук борборум өсө баштаганда, окуучуларым көбөйүп баштаганда аны чоң окуу борбор кылып айландырдым. Окуу борборум азыр Bright Life деп аталат. Анткени мен экинчи билимим психология болгондуктан, психологиядан дагы вот именно мен билимим менен адамдын мээсин жарык кылам деп Bright Life деп атап, чоң бир окуу борбор кылып атап ушул күнгө чейин иштеп келем. Бул окуу борбордо мен ушул билимимдин, методикамдын жардамы менен монтип синхрондук котормолорду жасайм. Азыркы күндө ошол дүйнөлүк спикерлер, дүйнөлүк атактуу адамдар келсе деле уже менде азыр коркунуч жок. Жөн эле барып которуп, эркин синхрондук котормолорду жасап жүрөм. Кудайга
ага чексиз рахмат. Эми сиз ону сүйлөп жатасыз, рахмат. Угул атабы эң туура традициялык методика чет тилди үйрөнүүдө ыңгайсыз. Ооба, негизи эле тилди үйрөнгөнгө ыңгайсыз. Орус тили биздин жаныбызда жүргөн үчүн эле орус тилин түшүнүшөт, бирок мага орус тилге деле деп келишет, сүйлөй албайм деп, значит, тил үйрөтүүгө негизи азыр традициялык методика вообще иштебейт. Англис тили менен корей тилин сүйөм, чет өлкөлөргө кыргыз тилин үйрөтүп келем. Эң сонунда канча жаштасыз? 18 плюс. 18-тен кийин только плюс. Канча плюс бар экенин айтайынбы? Эми негизи англис тил үйрөнүүчүлөр эмнени күтүшөт? Биринчи келгенде эле алар эмнени каалашат? Мен англисче сүйлөй аламбы? Сүйлөп каламбы? Качан сүйлөп калам? Канча убакытта сүйлөп калам? Сиздер деле ошону каалайсыздар. Качан мен англисче сүйлөп калам? Мен көбүрөөк сөз билишим керек. Сөз жатташ кыйын. Кантип сөз жаттасам болот дейт. Основной көйгөйлөр ушул. Андан кийин сиз сүйлөгөн дагы кандай бизде тоскоолдуктар болот, блоктор тил үйрөнүүчүлөрдө да. Мен сүйлөгөндөн уялам дейт. Уялуу бул психологический барьер. Анткени көпчүлүгү бар да, жакшы эле билишет, жетишерлик эле сөз байлыгы бар да. Жана хотя бы базовый сүйлөмдөрдү түзгөндү билишет, бирок сүйлөбөйт. Анткени эл алдына чыккандан коркот, оозунан сүйлөм чыгаргандан коркот. Бул тоже барьер да. Качан ичинде бар билимди чыгарбаган барьерди тоже алыш керек да. Качан жакшы билип калсам, ошондо сүйлөп баштайм деп айтабыз да. Качан жакшы билип каласың? Бул дагы бир көйгөй. Биринчи уялчактык болсо, экинчи бул деген нерсе максатсыздык. Мен мисалы мага келгендерде максатың эмне деп сүйлөйм, эмнеге үйрөнүшүң керек англис тилин деп сураймын сөзсүз түрдө. Анткени мисалы сиз таксиге отурасыз, анык адресиңизди айтпасаңыз, ал сизди ишке калып барбайт. Ошол сыяктуу жакшы билип калам. Качан жакшы билип каласыз? Качан подружкаңыз менен сүйлөп калганыңыздабы, же качан бир жерге жумушка орношуп калганыңыздабы, же кечээ бир собеседованиеден өткөндө, же качан бир окууга өткөндө, качан жетер остановкаңыз барбы, ошону аныкташ керек адам. Анткени тилди бүтүндөй жаттап бүтө албайсың. Керек болсо биз кыргыз тилди дагы анык жаттап бүтө албайбыз. Тил деген бул өсүүчү, как организм сыяктуу өсө берет да. Жаңы сөздөр пайда боло берет, эски сөздөр жоголо берет. Ошондуктан тил постоянно өнүктүрүп туруучу нерсе. Самое главное базаны билесиң, самое главное сүйлөшүштү билесиң, ошону өстүрүш керек. Просто мен үйрөнүп калдым деген адамдын остановкасы болуш керек. Остановкасын билбеген адамдар сонун кылып үйрөтүп койсоң деле мен дагы үйрөнүшүм керек. Что-то жетпейт, паланчага окшобойт, түкүнчөгө окшобойт дей берет. Ошон үчүн жетер остановканы анык адам максатын билиш керек да. Анан кийин ким менен сүйлөшөм дей беришет. Азыр 21 кылымда ким менен сүйлөшө турган разговорный клуб болбосо деле сонун приложениялар бар, сонун бизди үйрөтүп кое турган приложенияларыбыз бар. Ошол приложениялар аркылуу деле сүйлөшсөң болот. Англис тилин азыр билет уже көпчүлүгү деле да. Эми ушул көйгөйлөрдү билгенден кийин биз эмне кылышыбыз керек? Биз сонун бир ыкма ойлоп табышыбыз керек. Вау дейт турган бир ыкма табышыбыз керек. Себеби азыр ошондой жашоодобуз биз да. Бул деген эмне деген? Бул инстаграмный жизнь деп атпайбызбы? Адамдар таң калтырыш үчүн тамагыбызды тартабыз, кийимибизди тартабыз, жаңы нерселерге жаңылып атабыз. Эмне үчүн? Себеби таң калтырыш. Азыр ошондой бир мезгил. Азыр интернетке тең келип жашашың керек. Ошон үчүн азыркы мезгилде менин мисалы да вау дей турган нерсе, биз мисалы машинанда кызытып туруп жүрөбүз, сабакты дагы warm-up менен баштайбыз, кызытыш керек. Бул бизде азыр бир эмоциональный методика керек да. Эмоциональный деген нерсе азыркы баланы таң калтырыш керек. Азыркы балага кызыктырыш керек. Качан ошол балада кызыгуу болсо, ошол балада сага үйрөнүп келген адамга сен таң калтыра алсаң, ошондо гана сен топуракты даярдаган болосуң. Ошол топуракка билимиңди эксең, ошол бекем кармайт дагы. Ошол жерден, ошол баладан анан түшүм алсаң болот да. Мындайча айтканда, азыр бизге ушундай бир эмоция, эмоционалдык бир эмоция жаратуучу бир эффект, методика керек бизгечи. Анан үйрөткөндө реалдуу турмуш аркылуу үйрөтүш керек. Мисалы, жөн эле мисалга да
традициялық методикада today we learn present simple деп отырбастан let's talk about your morning routine деп башташ керек. Бүгүнкү ар күнү эмне иш кыласыңар, бүгүн ошол жөнүндө сүйлөшөбүз десеңер, вот реалдуу турмуш бала ошондо кызыгат. Present simple, past continuous деп отурсаңар, ал эмне экен, грамматикалык тилди азыраак колдонуш керек. Негизи колдонбой эле вот жашоодон алыш керек. Вот ошондо балада кызыгуу пайда болот. Албетте бул оюндар аркылуу өтүш керек, жана кыймыл аракет аркылуу практика болуш керек кечке. Оюндар десе азыр бизде семинар болуп атат, үйрөткөнгө да барып семинарларды үйрөнүп келишет, тренингдерде оюндарды үйрөнүп келет да бүгүн үйрөтөт, техниканы оюнду эртең кайра унутуп калып эле кайра баштайт. Оюндар дагы жөнөкөй эле эптеп убакыт өткөзүш үчүн, вау дей турган видеого түшүп калыш үчүн эмес, биздин оюндар дагы поучительный болуш керек. Именно оюн аркылуу дагы сен балага сабакты берип коюшуң керек да. Ошондо гана сабагың жандуу болот, эмоционалдуу болот да. Эми мен сиздерге азыр вау деп айта турган нерсе бул сөз жаттабай туруп эле дедим, 100 миңге жакын сөздү билүү деп айтып атам да. Сөз жаттабай кантип 100 миңге жакын сөздү билсе болот. Мен жана айтып отурдум, 7 жыл англис тилинин англицизмдердин, англис тилиндеги сөздөрдүн кыргыз тилинин өнүгүүсүнө тийгизип аткан таасирин изилдедим деп айттым да. Ошол кезде мен билдим что тил дайыма тилдер бири-бирине үстөмдүк, бири-бирине мындайча айтканда borrowings, тилдер бизге башка тилдер влиять этет дагы, биз ошо тилдерди кабыл алабыз. Көрдүңүздөрбү? Бизге сөзсүз түрдө 100% бул кыргыз тили деп айта албайсың да. Кыргыз тилине кирген сөздөр бар, кыргыз тилинде бир тилдерде кабыл алып аткан сөздөр бар. Ошону биз заимствованные слова дейбиз да, кирип калган сөздөр. Мисалы, азыр дүйнөлүк тил деп аткан нерсе бул англис тили. Англис тили азыр бир гана кыргыз тилине эмес, бүт дүйнөлүк тилдерге аябай таасир берип жатат. Себеби эмне үчүн? Себеби англис тили бул илгертен эле дүйнөлүк тил болуп келип атат. Анын дүйнөлүк тил болуп аткан себеби биринчиден бул оңой, грамматикасы аябай оңой, ошон үчүн оңой болгон үчүн дагы дүйнөлүк тил. Экинчиден аябай сылык тил. Мына ушул оңойдугун сиздерге азыр далилдейбиз. Мына ушул англис тили бүт вот өнүгүп аткан нерселер, колдонуп аткан техника, кийинип аткан кийим, жеп аткан тамак аш бардыгы бизге эмне болуп атат? Через английский кирип атат, мировой язык болгон үчүн. Ошончолук биздин азыр сүйлөө речибизде жарымынан көбү бизде эмне? Англис тилдеги сөздөрдү колдонуп жүрөбүз да. Ошол сөздөр, мисалы да, ал дүйнө жүзүндө бардыгы бар. Даже биз лингвисттер вот которуп үлгүрбөйт да азыр. Мисалы биринчи элестетелик, вот клавиатура дегенде которуптур, котормочулар, алип тахта деп. Биз алип тахта деп ичинде кыргыз тилинде эч качан колдонбойбуз. Бизге уже клавиатура, ноутбук, лаптоп, мына ошол смартфон уже кирип бүттү да. Биздин элдин колдонуусуна кирип калган нерсени башка котормодон чыгарып койсоң дагы уже сиңип калган нерсе кете берет, сүйлөө речте кете берет. Ошондуктан биздин сүйлөө речке аябай тездикте информация тез өзгөрүп атат, интернет аркылуу кирип атат, өтө тездикте кирип атат. Ошол сөздөр бизге эми ушул сөздөр аркылуу гана биз жаттабай туруп көп нерсени билип алсак болот. Мисалы, кыргыз тилине көп сөздөр орус тили аркылуу кирет да. Мен азыр сиздерге айта турган сөздөр бул орус тилинен кабыл алынган сөздөр, бирок биз ошол тибетте эле колдоно беребиз. Бул туурасында да мен целый китеп жазып койгонмун. Мына ошол жерден азыр чыгарып келдим, мына силерге ошолордон азыр айтып беремин. Караңыздар. Кыргыз тилинин өзүнүн мүчөлөрү бар. Орус тилинин өзүнүн мүчөлөрү бар, окончание, суффиксы, префиксы дейбиз го. Мына ошол мүчөлөрдү алып салуу менен биз уңгусун ала алсак болот да, жаттабай туруп. Мисалы айткан, интернеттештирүү деген сөздө биздин кыргыз тилиндеги лу мүчөсү да, интернеттештирүү, ошол лу мүчөсүн алып койсоңуз, анда интернет деген сөз калат. Интернет бул кыргызча сөз эмес, бул англис тилиндеги сөз. Мына ошондой. Караңыздар, эми 5000ге жакын сөз бул жөн гана орус тилинден кирген сөздөр бар. Ага аяктайт, яга аяктайт. Элестетиңиздер, я. Ошол а тамгасын акырындагы мүчө, а мүчөсүн алып саласыз же я мүчөсүн алып саласыз, уңгусу англис тилиндеги сөздөр калат.
тез маған мына жерде комментарийге жазып тұрсаңыздар да болады. Мисалға, актриса. Конечно, английский акцент болуш керек. Кейбір тамғаларда англисше айтылышындағы білішіңіз керек. Актриса, аны алып қойыңыздар. Actress. Көрдіңіздер бе? Actress бұл англисше сөз. Кейінгі проблема, problem. Кейінгі система, аны алып саласыз. Өз алдыңызша ділі айтып тұрсаңыз болады, или үлгірсеңіздер жазыңыздар. Система, system. Actress, system. Forma, form. Орбита, orbit. Фантазия, я тамғасын алып саласыз окончанияны. Fantasy, problem, тура. Мелодия, melody. Симфония, symphony. Трагедия, tragedy. G тамғасын оқылу ережесінде қарайбыз. Идея, idea. Армия, army. Көрдіңіздер бе? Я тамғасымен А тамғасында алып салатам. 5000-ге жақын сөздер ұшындай. Сигарета, мисалы да, cigarette, princessa, princess. Же болса англисше сөздерді сіз улап кете өресті. Дәйт жатқанда орыс тілі ошол англис тіліндегі сөздерге өзінің мүшесін улаган. Біз ошол бойынша қабыл алғанбыз. Фантастика, fantastic. Рутина, routine. Поэма, poem. Фигура, figure. Норма, norm. Коллега, colleague. Ракета, rocket. Пирамида, pyramid. Пауза, pose. Бронза, bronze. Планета, planet. Идиома, idiom. Гитара, guitar. Дағай сөздерді айтайын. Атака, attack. Ваза, vase дағы бар. Vase деген британский да варианты бар. Маска, маска, mask. Комета, comet. Терраса, terrace. Элита, elite. Брошюра, brochure. Проба, probe. Роза, rose. Idiom, fantastic, guitar. Группа, group. Дальше пальма, palm. Орбита, orbit. Клиник, клиника, клиник. Дальше комедия, ясно алып қоясыз, comedy. Академия, ясно алыңыз, academy. Батарея, ясно алыңыз, battery. Лотерея, ясно алыңыз, lottery. Гарантия, guarantee. Категория, category. Дальше мне копия, copy, да? Көріністер бі көп бекен. Дайша айтқанда 5000-ге жақын сөз полиглот лингвисттердің изилдөөсү боюнча, бирок азырдагы көп, анткени сөздөр дагы өсө берет деп атам. Ал эми бул эрежеге баш ийбеген сөздөр бар. Буну логикалык жактан билсе болот. Мисалы биз өзүбүзгө вот нукура сөздөр, мисалы да орус тилинен кирген болсо да, голова дегенди голов дей албайсыз, рука рук дей албайсыз, нога ног дей албайсыз. Ошон үчүн аларды логикалык жактан да билсе болот. Ал эми мен кайсыл сөздөр эрежеге баш ийбегенде терип чыгып жазганмын. Мисалы йога, ал ошондой эле айтылат, йога, дагы кандай формул болбойт, формула, вилла болуп эле айтылат, драма болуп айтылат. Көрдүңүздөрбү? Бул эрежеге баш ийбеген сөздөр көп болбойт. Алар көп болсо 100-гө жакын сөздөр ошол эрежеге кирбейт. Дагы кийинки сөз, вот эсептеп турасыздар, 5000 сөз кетти азыр. Кийинки сөз орус тилинде к менен аяктаган сөздөр бар. Аларды англис тилинде x кылып кете бересиз. X деген ICS. X. К деген сөздөрдү X кылып кете бересиз. Кеттик. Политика. Кны X дейбиз. Политика, politics. Статистика. Statistics. Дальше. Косметика. Cosmetics. Атлетика. Athletics. Мисал, жолсо mathematics. X деген сөздөрдү математика деп кете бересиз. Mathematics. Математика. Aerobics. Аэробика. Логистика. Logistics. Дагы. Физика. Physics. Фонетика. Phonetics. Оптика. Optics. Cosmetics. Механика. Mechanics. Генетика. Genetics. Тамгалардын окулуш эрежесинде карайбыз. Электроника. Electronics.
Дальше аналитика, analytics. Дальше драматика, dramatics, лингвистика, linguistics. Мына көрдіңіздербі, ушинтип сиз дагы миңге жакын сөздөрдү ушинтип эле к дегендерди x кылып кете беребиз. Анткени ушинтип лингвисттер аркылуу алмашкан. Бунун ар бирин жаттап отуруштун, убакыт өткөрүштүн кереги жок. Дагы бир популярдуу сөз бул цыя да. Анан англис тилиндеги шын деген мүчө популярдуу. Эмне кылышың, отурайшың деп тамашалашат кээ бир адамдар. Ошол шын англис тилинин мүчөсү да, дагы бир популярдуу мүчөсү. Анткени 50 миңге жакын сөз орус тилинде цыя деген мүчөгө да турат. Мына жерде слайдда цыя менен айыктайт 50 миңге жакын сөз. Мына ошолорду сиз англис тилиндеги шын деген мүчөгө алмаштырып кете бересиздер. Мисалга порция, цыяны алып салабыз. Portion, көрдүк, мотивация, motivation, инновация, innovation, консультация, consultation, реакция, reaction. Түшүндүрө алып атамбы? Түшүнүктүү болуп атабы? Имитация, imitation, вакцинация, vaccination, диссертация, dissertation, пропорция, proportion, иллюстрация, illustration. Офлайнда болгондо мастер-класста ар бириңиздерге бермекмин, ар бириңиздердин оозуңуздардан укмакмын да. Сенсация, sensation, радиация, radiation, интеграция, integration, репутация, reputation, demonstration, презентация, presentation, дагы эмне, кооперация, cooperation, интуиция, intuition, дагы эмне, операция, operation, коронация, coronation, инфляция, inflation, дагы кайсы сөздөрдү айтып берейин, адаптация, adaptation, декорация, decoration, регистрация, registration, цивилизация, civilization, концентрация, concentration, оппозиция, opposition. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде дагы эрежеге баш ийбеген сөздөр бар. Бул деген дагы деле ошол өзүнүн ошол кабыл алган өлкөнүн нукура сөздөрү, мамлекеттик, административдик сөздөрү болушу мүмкүн. Мисалга полиция, pollution эмес, police, да, transplantation, да, трансплантация, трансляция, например, да. Тенденция, бул tendency, tendation эмес, tendency, дистанция, distation эмес, distance. Мына окшогон бир 50гө жакын сөз эрежеге баш ийбейт. Аларды дагы мындайча айтканда карагылсаңыздар 30 миң, 50 миң сөз ушул эреже менен кабыл алынып атса, болгону бир 50-60 сөз гана ушул эрежеге баш ийбейт. Буларды кантиш керек? Сиздер ушундай даяр материалды окуп, же болбосо көз салып, 5-6 жолу кайталап жүрсөңүз, сизге мээңиз и так эле ал нерселерди таанып калат. Ушунча сөздү жаттап убакыт кетириштин кереги жок. Дагы кийин карасаңыздар, сия деген сөздү караңыздар. Сия деген цыя эмес, сия деген орус тилинде аяктаган, ошол мүчө менен аяктаган орус тилиндеги сөздөр шынга алмаштырасыздар. Бул сион менен жазылат, дагы деле шын деп окулат. Бул дагы 20 миңге жакын сөз ушул шын менен бүтөт. Давайте кеттик, анда. Сия, пенсия, пенсия, pension, шынга кетебиз. Сессия, session, конфессия, confession, версия, version, миссия, mission, депрессия, depression, дискуссия, discussion, трансмиссия, transmission, дагы реверсия, reversion, агрессия, aggression, дагы эмнени айтайлык, репрессия, repression, рефлексия, reflection, компрессия, compression, конвульсия, convulsion, прогрессия, progression, эмиссия, emission, агрессия, aggression. Көрдүңүздөрбү? Дискуссия, discussion айттык,
Бул эрежеге дагы баш ийбеген сөздөр бар. Булар мисалы вакансия, vacation эмес, vacancy, биопсия, biopsy, дагы кандай ушул эрежелерди дагы мен жазып кеткенмин. Булар миңдеп эмес, булар 100-төп, 50, 60 сөз эрежеге баш ийбеши мүмкүн. Аларды бир эки окуп койсоңуз, сиз уже жакындашып деле айта аласыз. Бул алыска деле кетпейт, жакын эле болот. Эми дагы бир популярдуу окончание бул гия. Орус тилиндеги сөздөр гия менен аяктаган сөздөрдү баягы эле яны алып салабыз дедим, анан кийин ги деген нерсе англис тилинде G деп окулат. Мындайча айтканда гия дегенди сиз G деп кете бересиз. Яны алып салабыз, ги дегенде англисче окуйбуз, G болот. Ошондо мындай сөздөр 10 миңге жакын, мен азыр чамалап айтып атам, 10 миңге жакын сөздү сиз бир эреже менен эле билип атасыз да. Кеттик анда, гияны G-ге алмаштырып окуйсуздар. Энергия, energy, технология, technology, стратегия, strategy, technology, аналогия, analogy, терминология, terminology, экология, ecology, дальше геология, geology, окулуштарын сактайбыз, зоология, zoology, онкология, oncology, дальше типология, typology, филология, philology, ecology, да. Морфология, morphology, physiology, да, физиология, хронология, chronology, кардиология, cardiology, жазсаңыздар болот, келиңиздер жазыңыздар. Методология, methodology, нумерология, numerology, morphology. Дальше дерматология, dermatology, психология, psychology былай окулушу. Теология, theology, криминология, criminology. Да, кайсы сөздөрдү айтайын, как актуальный сөздөр. Гинекология, gynecology, да. Ушул эрежени билбеген адамдар андагы словарьга салып гинекология эмне эле деп убакытты да кетиребиз да. Көрдүңүздөрбү, бир эле эрежени билип койсоңуздар, лингвисттер алардын баардыгы деле сөздү кабыл алып атканда да ушундай бир окончание өздөрүнүн мүчөлөрүн улоо менен гана биз сөздөрдү кабыл алабыз. Ошондуктан ушул мүчөлөрдү эле билип алганыбыз жакшы, баардыгын жаттап отурбай. Исключение, да, кайсыл сөздөр бул эрежеге баш ийбейт. Бул баш ийбеген сөздөр дагы 40-50гө жакын. Мисалга аллергия, allergy эмес, allergic. Окшош эле, да? Религия, religy. Дальше ностальгия, nostalgia болуп айтылат. Психология бир аз башкачараак, psychology деп айттык, көрдүңүздөрбү? Кандай маалыматтар? Эсептеп атасыздарбы? Канчага жетип калдык? Дагы кеттик анда. Кийинки бул дагы бир эреже. Англис тилиндеги H, да, H тамгасы орус тилинде G деп эле окулат. Же болбосо G менен болгон сөздөр H деп окушубуз керек англис тилинде. Мисалга, hamburger, H'ны G деп айтабыз. Гамбургер. Alcohol, алкоголь, да? Алкоголик. Гимн. Х'ны Г дейсиздер. Hospital. Госпиталь. Humanism, гуманизм. Heroic, героический. Harmony, гармония. Дагы эмне? Horizontal бул горизонтальный, да? Horizon, горизонт. Helium, гелий. Бул да толтура сөз. Миңден жогору сөз. Жөн эле Х'ны Г деп окуп кете бересиздер.
Бул деле ошо бүт кабыл алынган, көрдүңүздөрбү, ушундай татаал сөздөр кабыл алынган. Биз буну даже B2да жаттап жүрөбүз да. B2 уровеньде көбүнчө ушундай терминдер болот. Буну биз жаттап жүрөбүз. Болгону Г кылып кете алсак болот. Медицинский терминдер көбүнчө ХХ учурашат, бизде көрөбүз. Ушуларды Г деп кете берсеңиздер билесиздер. Дагы бир эреже, орус тилинде С менен айтылган сөздөр, англис тилинде С жок болгон үчүн С деп эле алмаштырып кете беребиз. Цны Сга алмаштырабыз да. Бул сөздөр дагы миңден жогору. Мисалга, давай айтсам, цемент, англис тилинде С жок, С дейбиз, cement. Дальше, центр, center. Центральный, central. Концепт, concept. Просто Сга алмаштырасыз. Дисциплина, discipline. Вакцинация, vaccine, vaccination, да, vaccination. Ыцын алмаштырып атасыздар. Принц, prince. Же болбосо англис тилиндеги Сны биз орусча С менен алмаштырдык. Инцидент, incident. Офицер, officer. Сценарий, scenario. Рецепт, receipt. Процедура, procedure. Цивильный, civil. Цивилизация, civilization. Цирк, circus, цирк. Сиздер кайсы сөздөрдү билсеңиздер, жазыңыздар. Көрдүңүздөрбү? Просто Цны Сга алмаштырыш керек. Анткени англис тилинде С жок. Дагы ошондой эле бир нерсе, И тамгасы да. И тамгасын биз англис тилинде I деп окуйбуз. Procedure. I деп окуйсуздар. Ошол сөздөрдү дагы, мисалы, метеорит, на Ини I деп окуш керек. Англис тилинде I деп окулат, Meteorite. Көрдүңүздөрбү? Крокодил, Ини I дейсиздер. Crocodile. Текстиль, Ини I дейсиздер. Textile. Стиль, style. Стилист, stylist. Диалект, I, dialect. Да? Микрофон, microphone. Тигр, tiger. Рис, rice. Вампир, vampire. Ини I деп окушуңуздар керек. Ирония, irony. Пантомима, вот и пантомима, pantomime. Финансы, finance. Диалог, dialogue. Триумф, triumph. Клиент, client. Климат, climate. Вирус, virus. Цикл, cycle. Дагы кайсы? Пилот, pilot. Пират, pirate. Приз, prize. Диаграмма, diagram. Сирена, siren. Минус, minus. Бизон, bison. Ирония, irony. Сирена, siren. Диаграмма, diagram. Көрдүңүздөрбү? Түшүнүктүү? Жөн гана И тамгасын I деп окуйсуздар. Иге басым жасалган жерде сиз ошол Ини I деп окуп кете бересиздер. Ошондо алмашкан сөздөрдү билесиздер. Эми кийинки дагы бир окончание бул ны, ная, ное деген орус тилиндеги сөз окончанияларды алып саласыз, жөн эле алып саласыз, андан уңгусун сактап каласыз. Сактаган сөз англис тилиндеги сөз болуп калат. Кеттик анда, Давайте. Орус тилиндеги мисалы минимальный,
minimum. Максимальный, maximum, да? Креативный, ны алып саласыз, creative, да? Creative. Реальный, ны алсаңыз қайсы сөз қалады? Real. Глобальный, ны алсаңыз global қалып кетеді. Активный, ны алсаңыз active қалады. Пассивный, ны алсаңыз passive қалады. Криминальный, criminal, эффективный, effective, деликатный, delicate, коллективный, collective, параллельный, parallel, формальный, formal, ментальный, mental, элегантный, elegant, оқылышын сақтаймыз, радикальный, radical, интуитивный, intuitive, дағайсы наивный, naïf, деликатный, delicate, дальше. Персональный, personal, абсолютный, absolute, конкретный, concrete, перспективный, perspective, абстрактный, abstract, локальный, local, вокальный, vocal, корректный, correct, да, корректный, өзі английше сөз қой, білесіз қой, біз тілі корректный деп қолданатпайсыз ба. Формальный, formal, легальный, legal, массивный, massive, элегантный, elegant, айттым ұқсайды, популярный, popular, регулярный, regular, нормальный, normal, позитивный, positive, негативный, negative, еще да, у меня профессиональный, да, professional, визуальный, visual, серьезный, serious. Эми бираз мындан дагы эрежеге баш ийбеген сөздөр бар. Regular, positive, сонун баш ийбеген сөздөр бар. Мисалга, прогрессивный деген сөз, progressive, бираз кичине башкача айтылат. Грандиозный, да, grandiose, агрессивный, aggressive, идеальный, ideal. Дагы сөздөрдү айтып берейин. Өтө көп. Оригинальный, original окуй бериш керек да. Көрдүңүздөр, эми даяр китепти мынтип ачып окуп отурам. Буну ар бир тил үйрөнүүчү окуп жыргаш керек да. Дагы бир окончание ушуга окшош эле, чный. Кээде вот си тамгасы англисинде к деп окулат, билесиздер, ошо чный да баягы ныйды алынат деп атпайбызбы? Ныйны алганда ч к болуп калат да. Мындайча айтканда, сиз чыныйды ныйды аласыз дагы чыны к деп окуйсуз. Ошондо демократичный, democratic, прагматичный, ныйды аласыз, чыны к дейсиз. Pragmatic. Дальше романтичный, romantic, экзотичный, exotic, органичный, organic, да, поэтичный, poetic, систематичный, systematic, да, асимметричный, симметричный, да, symmetric, asymmetric, эпический, ски дагы окончанияларды дагы сиздерге айтып кетейин. Ски, ское, да, ошого окшогон окончания дагы алыныш керек. Ошого дагы к коесуздар. Ски, ское, ская деген сөздөрдү дагы, да. Мисалы, эпический, ски да аласыз дагы, к каласыз. Эпик. Дагы аналитичный, analytic, специфический, specific. Дагы сөздөр калды. Политический, политический вопрос дейсиз, да, политический. Political, бул жерде мүчөсүндө булайбыз. Political, экономический, economic or economical десе да болот. Логический, logical, исторический, historical. Дальше кайсы? Математический вопрос, mathematical или mathematic десе да болот. Дальше магический, magical. Көрдүңүздөрбү? Буну сиз ушул бир эрежени билсеңиз эле, 1 сыра, 2 сыра, 3 сыра окуп койсоңуз эле, сиз ушунча сөздү, 100 000ге жакын сөздү жаттап бара албайсыз. Канча деген убакыт утасыз да.
эми менин бир студенттерим бир жолу мага суроо берип атат, эжеке спорттун англисчеси эмне депчи. Мындайча айтканда бизге кээ бир англис тилиндеги сөздөр ушунчалык сиңип калган. Ошол англисче бизге сиңип калганда биз наоборот англисчеси эмне деп сурап жүрөбүз. Ошондой сөздөр бар. Мындай сөздөр дагы 2000ге жакын сөз, андан дагы көп. Смартфон, кыргыз англисчеси эмне бунун? Смартфон англисче, кыргызчасы жок. Ошондой бизге өзү менен кандай болсо ошондой боюнча кирген дагы сөздөр 2000ге жакын сөздөр. Мисалы бул спорт, да, поэт, да, поэт деп эле айтылат. Баланс, balance, драма, вилла, дагы эмне, мания, персона, формула, дагы кайсы сөздөрдү толтура жазсаңыздар болот. Мираж, да, пикник, антенна, англисче акцент менен окушубуз керек, конечно. Дальше кайсы сөздөр, мисалы виза, флора, тост, дагы кайсы, прогресс, дебейт, дальше коктейль, зебра, репортер, дальше кайсы сөздөрдү айтайлык. Файл, канча мына техниканын аттары, да. Мына ошогон техникалык аттар прям өзү менен жекер. Жакет деп эле айтып атабыз азыр, Текст, горилла, метр, километр, дисплей, хоббиң эмне деп атпайсызбы? Вот именно контекст, секрет, диктатор, критик, веранда, металл, мафия, старт, дальше протокол, финиш кылабыз деп айтабыз. Финиш котормосу бар, но биз деле финиш деп эле колдонуп жүрөбүз. Цемент, дальше дантист деп сүйлөп атабыз көпчө. Азыр современный английский, вот современный бизде молодежь көп сөздөрдү тем более англисче сүйлөп калды, дантист деп. Маникюр, инженер, педикюр, лифт, кредит. Дагы сөздөр бар. Принц, аэропорт, интерест, радио, сленг, кетчуп, эквивалент, этикет, диск деп эле колдонобуз. Certificate, кило, дисплей, да. Дискомфорт, дагы кайсы сөздөрдү айтайын. Мотив, details, lunatic, zigzag, patriot, synonym, clip, soda, дагы сөз, джинсы, шоу программа деп айтып атабыз, шоу, матрас, дагы эмне, антисептик деген карантинде бир термин келди, антисептик деп, англисче антисептик. Мониторинг жүргүзөбүз деп айтып атабыз, мониторинг. Антифриз, бейкон, дагы эмне, колледж деп эле кетип атабыз. Дальше эмне, бизнес, фитнес, код, мини-бар, карусель, семинар, вебинар, календар, департамент, көрдүңүздөрбү, наоборот, вот көп түшүнүктөр азыр англис тилинен кирип атат да. Calculator, role, өтө көп. Талант, көрдүңүздөрбү, өтө көп сөздөр. Багаж, волонтер, бизде андай сөздөр жок болчу да, мындай түшүнүк жок болчу. Ошон үчүн бул нерселер бизге киргенде өзүнүн аталышы менен кошо кирип атат. Такси, офис, премиум, риск, тур, да. Дальше кайсы сөздөрдү айтабыз? Вариант. Дальше кызыктуубу? Өтө көп. Кола,
Lime, қанша фруктың аттары, қанша тамақ аштың аттары, notebook, айлардың аттары September, October деген октябрьді. Жатташтың керегі жоқ бұл нәрселерден. Оқшош эле. Museum, музей, дальше студио, дельфин, долфин, минус, майнус. Просто англис тилинин анча мынча тамгалардын окулуш эрежелери бар. Ошону билип алсаңыздар, мисалы г-ны ж деп окуп атабыз, көрдүңүздөрбү? Эми мына г-ны ж деп окуп атабыз дедим. Азыр айттым, мына сөздү караңыздар. Г тамгасы кээ бир жерлерде ж деп окулат да англис тилинде. Мына ошол г-ны ж деп окуп кете берген. Дагы бул да миңге жакын сөздөр ошондой. Мисалы легенда, legend. Г-ны ж деп окуп, legend. Агент, agent. Гимнаст, gymnast. Ангел, angel. Генератор, generator. Логика, г-ны ж дейсиздер, logic. Геометрия, geometry. География, geography. Генеральный, general. Дагы эмне, трагедия, tragedy. Ангина, angina. Гимнаст, gymnast. Генератор, generator. Генерал, general. Гений, genius. Жест, даже jest, генетика, genetic. Агитировать, agitate, агитировать. Трагедия, tragedy. Аналогия, analogy. Стратегия, strategy. Кандай, жактыбы жазыңыздар. Түшүнүктүүбү? Жаттабай үйрөнсө болот бекен? Жаттабай үйрөнсө болот бекен? Бул эми сөз жаттоо боюнча да. Мындайча айтканда, сиз ушундай эле кыргыз тилинин эрежелерин, кыргыз тилинде окончанияларды билип алсак, орус тилинде окончанияларды билип алсак, сөз баары бир бири-бирине влиять этет. Ошон үчүн мынчалык сөздөрдү жатташтын кереги жок. Сиз грамматиканда сиздерге мына сүйлөө речке керек болгон көп грамматика кереги жок. 16 чакпыз, 16 чакты качан үйрөнөм деп баш катырыштын кереги жок. Сүйлөө речке керек болгон 5-6, максимально 10 грамматикалык теманы билип алсаңыз, мына сизге сүйлөй бересиз. Тем более аны жалпак тилде жашоодон алып түшүндүрүш керек. Все. Present continuous, perfect tense да отуруштун кереги жок. Грамматикалык тил менен сүйлөгөн азыр эч кимге кызыксыз. Көрдүңүздөрбү? Эң жакшы сабак. Менин окуучуларым дагы отурат бул жерде. Мен кирсеңиздер, бөлүшүп кетсеңиздер болот. Силер качан кантип үйрөндүңөр, качан силерге кандай таасир этти? Улантабыз дагы. Эми дагы улантайлы, караңыздар. Эгерде биз традициялык методика менен кете турган болсок, бир эле нерсени, бир эле жерге жете турган нерсени азыр техника өнүгүп калды да, керек болсо Бишкекке самолет менен барсаң болот деп атса, биз эмне кылып атабыз? Мен жөө эле барайынчы Бишкекке дегенсип, оңой эле жолдор менен тил үйрөнүштүн ыкмалары азыр чыгып аткан болсо, биз эмне кылып атабыз ошону? Ташбакага отургандай болуп атабыз да. Ташбакага отуруп алып, ошол жака барам дегендей кылып атабыз. Көрдүңүздөрбү? Эми кийинкиси Ирода, мына жерде Ирода сени көрдүм эле. Ирода, да кимдер бар? Аида. Мен окуучуларыман кимдер бар? Запрос таштасаңыздар, чыксаңыздар, бөлүшсөңүздөр болот. Сиздерге ушу методика кандай жардам берди? Усманова мага запрос таштап атат. Ким бул? Эми мен жана айтып өттүм, программамда англис тилинде 70% этиштерден турат, грамматикасы этиштерден. Бул эмне кылды деген сөздөр да. Ошол эмне деген сөз менен эмне кылды деген сөздөр 80%ды түзөт. Көрдүңүздөрбү? Эмне кылды, эмне деген сөздөр 80%.
көрдүңүздөр. Сиз мисалы мүмкүн билерсиз көп сөзүн, ошонун эми этишин жатташым керек экен деп отурбайсыздар да. Мисалы мына жерде караңыздар, water деген сөз эмне? Water. Water эмне? Суу. I drink water every day. Мен күндө суу ичем. Эмне ичем? Water. Суу ичем. Ушул эле нерсе этиш дагы болот. Эмне кылды? I water flowers every day. Мен гүлдөргө күндө суу куям. Значит, water суу, water еще суу. Суу еще суу дагы. Milk, milk эмне? Сүт. Ага, суу сугаруу, туура. Дальше milk деген бул сүт, билебиз. She drinks milk for breakfast. Ал күндө завтракка, саркы тамагына сүт ичет, мисалы, да? She milks the cow. Ал малды саайт, мисалы. Сүт дагы, сүт саагандагы milk. Milk, көрдүңүздөрбү? Кийин smoke. Smoke деген сөз. Smoke деген сөз бул дым, түтүн, и smoke курить еще, да? Brush, щетка, brush, жуу, мисалы, brush my teeth, I brush my shoes, бут кийимди щеткалоо, тишти щеткалоо деген сыяктуу. Кийинки сөз cook. Cook бул повар, cook еще бышыруу. Сүйлөм түзүп кете берсеңиздер боло берет. Book деген сөз китеп. Book еще бронировать, брондоо деген, Дагы play. Play деген сөз бул ойноо. Play football, play volleyball дегендей. Ал эми play еще бул сахнадагы оюн көрүнүштү дагы play деп айтабыз. Готовить, туура. Work, жумуш. Work еще иштөө. Call, звонок, еще звонить. My mom is cook, туура. Звонить дагы call. Walk, сейилдөө. Walk еще басуу, жөө басуу, сейил да, вот. Прогулка, что? Прогулка дагы walk. Гулять тоже walk. Жөө баруу дагы walk. Көрдүңүздөрбү? My mom cooks every day. Сонун. Кийин salt, туз, туздоо дагы salt. Answer, жооп, answer, жооп берүү. Phone, чалуу, phone еще телефон. Fish, балык, балыгулоо дагы fish. Ship, бул корабль, жүктөө корабльга тоже ship. Light, жарык, еще мисалы свечаны жандыруу, бул тоже light. Park, парк, эмне кылуу, парковать, машинаны парковать, да? Ирода запрос ташта, мен деп жазса. Park, дальше. Shop, магазин, еще сода кылуу дагы shop. Love, сүйүү, любить тоже love. Не кылып атасың дейби? Сабап өтүп атам. Love деген сүйүү, любить. И love еще любовь тоже, да, love. Dream, кыялдануу, и кыял дагы менин кыялдарым, это тоже dream. Help, жардам, help еще эмне кылуу, жардам берүү. Plan, эмне план, менин пландарым бар, например, да, и plan, планировать. Change, ди кошулуп калыптыр, change. I dream every day, туура. Change деген өзгөрүү, change еще өзгөртүү. Дальше. Хорошо. Мисалы суроону карай. Мисал турат. I went for a run. Мен, вот run деген сөз чуркоо. Run еще эмне чуркоо? Мисалы. I went for a run. Мен чуркоого чыктым. Да? Эмнеге? Чуркоого. Ал эми I run every morning. Мен күндө эртең менен чуркайм. Еще run дагы бир мааниси бул башкаруу. Фирманы башкаруу, мектепти башкаруу, run. Кийин please, hand деген сөз кол. И hand алып берүү, узатып коюу тоже hand. Please hand me the pen. Ручканы берип жиберчи десеңиз дагы бул
Бул hand болот. Көрдүңүздөр, ким бар дагы чыксаңыздар болот. Аида бар, кимдер бар менин окуучуларыман, менмин деп жазып коюп чыксаңыздар. Ирода кандай запрос кетпейт, просто отправить запрос. И дальше түшүнүктүү болдубу? Көрдүңүздөрбү, сиз мынчалык сөздөрдү мүмкүн да жаттап жүргөндүрсүз, эмне кылып да жаттап жүрөсүз. Дагы бир күнү этичтер темасына келгенде ошол эле сөздөрдү кайра жаттап калышыңыздар мүмкүн да. Мен бул сөздөрдү өзүмдүн методикамда хамелеон сөздөр деп атаймын. Келиңиздер, сүйлөм түзсөңүздөр, хамелеон сөздөр деп туруп үйрөтөмүн. И тем более мынтип бөлүп үйрөтпөш керек. Оптум эле ушул эле сөздү, мисалы work'ты мындай да колдонсоң болот, мындай да колдонсоң болот деп үйрөнсөңүздөр, тез үйрөнөт. Hand me my phone, please. Бактыбековна, ким бул Бактыбековна? Мага жазып койсоңуздар, мен именно окуучуларыман, мен деп, мен мындай атмен чыгам деп жазып коюңуздар, же болбосо. Бактыбековна. Perfect, thanks. Ага. Дальше, эми мисалы биздин бизде базовый понятие болот, түшүнүк болот. Жана мен айттым го, ой мен жакшылап үйрөнөйүн, анан сүйлөп баштайм деген сүйлөп отура беребиз депчи. Мен Арматова Гүлзина. Жекемин менеджер. Качан вот идеалдуулукту күтүп отура беребиз. Идеалдуулук жок. Главный мындайча айтканда, караңыздар, бала кичинекей кезинде эле уже тили чыгыкты сүйлөйт да. Апа деп калды деп сүйүнөбүз, ата деп калды деп сүйүнөбүз, аябай сүйүнөбүз да, кичине сүйлөп калганда элечи. Сүйлөө процесси ушинтиш керек. Бир сүйлөмдү үйрөнүп алдыңбы, сүйлөй бер. 2 сүйлөм үйрөнүп алдыңбы, сүйлөй бер. 5 сүйлөм үйрөнүп алдыңбы, андан дагы көбүрөөк сүйлө анда. Значит, сүйлөө качан сүйлөп атканда өсөт да. Вот спорт залга барганда, мен спорт залга жазылып койгону менен мен эч кандай формага келип калбайм. Спортсмен жөн эле спорт залга барып отуруп келгенде, ал жерде эч качан ал чемпион болбойт. Ошон үчүн спорт залда машыгыш керек. Качан мен ошол алып гантелди канчалык, мисалы колума күч кааласам, колум менен көтөрө берсем, ошол жерде колумда кадимкидей билинет, мускулдарым чыга баштайт. Тилди кантип үйрөнөсүз? Сүйлөй бериш керек. Сүйлөй берсеңиздер чыга берет. Мисалга, кээ бир сөздөрдү биз билбей калсак, ой мен буну билбейм деп кызарып кетиштин кереги жок. Эч кандай вот GPT колдонбой, же болбосо сөздүктөрдү колдонбой которгонго аракет жасаңыздар, үйрөнүш керек. Мисалы, мен айлык деген сөздү билбейм, ой зарплата кандай эле деп кызарыштын кереги жок. Зарплатаны сиз түшүндүрүп берсеңиздер болот да. Мисалы, жумуш үчүн акча. Money for work. Билесиздер да, money'ни билесиздер, work'ты билесиздер, money for work деп түшүндүрсөңүз, самый главный, сиз кооз сүйлөп атканыңыз эмес, C1-дин терминдерин сүйлөп атат, молодец деген эмес, сиз главный собеседник. Сүйлөшүү тил эмне үчүн керек? Сиздин собеседник сизди түшүнүш керек, сиз аны түшүнүш керек, ушундай бир беседа кетиш керек. Ошол сизди түшүнөт кадимкидей эле. Money for work. Сиз зарплатаны билбей отуруп, андай баш турмаштын кереги жок. Жумуш берүүчү адам, аны билбей атасыз. Ой, кандай эле, ой билбей атам. Жумуш берүүчү адам, да? Аны билбей атсаңыз, например, сиз просто айтсаңыз болот, да? Someone who gives a job. Someone, кимдир бирөө, who gives a job. Ким берет жумуш. Айта алабыз бул нерсени. Бул уже базовый уровеньдеги сөздөр менен эле сиз түшүндүрүп койсоңуз болот. Мисалга, невеста деген билбей атасы, жаңы келин, мисалы, анын келинчеги да, билбей атсаңыз, невестаны билбей атсаңыз, future wife десеңиз болот. Future wife, болочок аялы, да.
Ирода, салам. Здравствуйте. Никак не могу Мен подключиться. сізді, Вот. да, запрос не увидела. Кечіріп А, қояйын. запрос. Ваш запрос был, это не был отправлен, не был отправлен. Или Да, сейчас хотела в Google зайти и посмотреть, как запрос отправляется. да, кечіріп қой, мен алғысы кетіп тұрмын, ал жақ қарап әлі. А, да, значит, я начала, вот уже, по-моему, как 20 минут никак не могу подключиться. Молодец. Құш келіпсің, Ирода. Ирода Да. менен оқучу, маға былтыр келгенсің, Ирода? Нет, 2 года назад. 2 жыл мурда келген, азыр карасаңыздар, англисче мугалимдей сүйлөп жүрөт. Азыр Ирода өзү айтып берсин, М. Так, на английском или немеде кыргызча? кыргызча эле айтып берер. А, Или на все. русском можно. 2 года, Түшүнүлүп. вот. Вообще-то я английский начинала изучать в 2011 году, когда я была студенткой. Это было инфакта окуп жүргөнмүн. И я никак не могла понять, да, вот это английскийден, баягы грамматикаларын вообще түшүнбөйт элем. И я всегда говорила неправильно, не могла составить правильное предложение. Потом уже окубай коюп, ну, как бы вышла замуж, родила дегендей. Потом 2019 жылы дагы I want to study in master degree in Europe. Because of this I began my English course in one Орусча жана educational, кыргызча. yeah, Бул жерде in educational center, and I learned Ирода about 6 months. кыргызча же орусча айт, анткени биякта жаңы келгендер да бар да, англисче такыр uh, түшүнбөгөндөр да бар. 6 ай окудум. Ошондо деле баягы групповой окуп көрдүм, индивидуальныйга өтүп көрдүм. Анан кийин вообще баягы түшүнбөй кала бердим да, сурай берем. Анан кийин бир лист неме алам, баягы сөз алам, words. Анан кийин баягы vocabulary'ге жазам, окуйм, жаттайм, эсимден чыгып кала берет. Анан кийин вообще-то Гүлзинежеге балам 2018-жылы барган. Баягы картинкалар менен окутат эле. Балам 3 жашында алып барганымда, анан ошо балам менен кошо мен көп сөз жаттап алган элем. Потом я ее потеряла, баягы сим картасын, номерин жоготуп коюп, ошол бойдон жок болуп кеткен. Оказывается, Телеграмдын өзүнүн памятинде Гүлзинеже репетитор деп сохранить этип койгон экен. Анан бир маал 2019-жылы анан кийин баягы контакт чыгып калды. Анан кийин контакт чыгып калып, анан баштайм деп башка жерде баштап, анан кийин 2 жыл мурда, анан кийин дагы жазып, анан кийин Гүлзинежеге бардым. Барып эле уже бир айдын ичинде баягы грамматикаларды биринчи удивляться эткенмин, почему мага сөз бербейт, Гүлзинеже эмнеге сөз бербейт мага деп ойлоно берет элем да. Анан кийин бир күн суроо бергенмин, эмнеге мага сөз бербейсиз, потому что биз үйрөнүп калганбыз баягы толтура сөз алганычы. Анан кийин Жаттаган, жаттаганга, почему сиз мага сөз бербей атасыз десем, анан Гүлзинеже, мына картинкаларга карап сүйлөп атасың го, вот это уже новые слова у тебя появились деген. Анан кийин бир маалы түшүнүп калгам, и действительно картинкага карап уже сүйлөмдөрдү целый предложение түзүп атам го мен деп. Анан баягы картинкалар менен иштей турган өзүнүн методикасы бар эле. Картинканы көрсөтөт эле, анан кийин мен предложение түзүп кете берет элем. Биринчи баягы общий сөздөрдү берет эле, например, там typical day, да, допустим, wake up, woke up деп туруп сразу irregular verb менен берип кетет эле. I wake up, например, always, never, often, usually, always деген сөздөрдү көрсөң, это всегда present simple, который ты регулярно повторяешь десе, булар ключевой сөздөрү турбайбы present simple'ды деп. Анан ошо менен тест түшүнүштү баштаганмын да английскийде. Бир 2 айдын ичинде мен очень бегло сүйлөшкө өткөнмүн. Особенно Talking Club'га американецтер менен каждую субботу у нас Talking Club бар. Анан кийин барсам баардыгы ошо жердеги спикерлер, американцы всегда оценивали мен көбүрөөк мен английский немемди, речимди. Потому что очень быстро алып кеткенмин да. Баягы сөздү бербейт эле, действительно, баягы сөздү бирден берсе, адам баягы слишком көбөйүп кетет экен да. Бир предложенияга ылайыктуу берет да. Go to school, например, go to work, go home, brush my teeth, clean the table, clear the table, wash the dishes, climb the mountain. Я до сих пор помню, да, баягы картинкаларын көрсөм эле, мыналар эле деп туруп, там есть и существительный, там есть глагол, ошондой полный ключевой сөздү берип коет эле да. Анан кийин бир предложениеде уже канча сөздү алып кое берет эле. Анан кийин ошон үчүн easy English экен да деп, анан мен уже 3-4 айда анан кийин көтөрүп чыкканмын. Поэтому я всегда в группе писала, чтобы все приходите, сегодня оффлайн встреча болсо, я хотела поделиться именно ошол опыттарым менен. Именно мага жаккан жери сөз
вообще бербейт эле, только картинка менен иштеп коет элек да. Анан кийин английский өтө оңой десе, анан кийин баягы тексттерди окуп, анан кийин действительно английский оңой экен деп, в данное время сейчас мы изучаем научный тексттер менен, потому что IELTS-ка даярданып атабыз. Уже баягы жеңил путь менен алып келип койгон үчүн уже кийинки этаптагы академический сөздөрдү эле азыр оңой жол менен түшүндүрүп берет да. Муну карасаңар мынандай, мына шин, баягы ция дегендерди деле биринчи укканымда, сколько сөздү билет экенбиз го, оказывается, английскийден. Мы-то не знаем деп баягындай пачка мен баягы эски мугалимдерден неме көтөрүп жүрөт элем сөз. Жаттай берет элем, эртеси күнү унутуп кала берет элем, жаттай берет элем, бир ай, 2 айдан кийин чыгып кетип кала берет элем. А оказывается, предложениялар менен составляться эткени, там уже бир предложениеде сиз несколько сөздү жаттап коесуз да, и ана баягындай бербейт да, Гүлзенедечи, баягы картинкалар менен же болбосо өзүнүн легкий способ менен түшүндүрүп коет. Анан ошо менен биз в основном тез алып чыкканмын да. Лично мой опыт баягы 3-4 айда эле. Естественно, я индивидуально занималась. И сама старалась в неделю 3 раза всего лишь. 3 жолу барып эле. Азырда менин бардык тааныштарым, все мои знакомые, коллеги, все туда ходят. Даже өзүм мектепте иштейм, частный мектепте. Даже окуучуларымды родительдер менен сүйлөшүп калсаң, англис тилин издеп атышкан болсо, я всегда отправляю. Баягы издештин кереги жок. Главное, есть кабинет, таскасы бар, силерге түшүндүрүп бере берет. Баягындай, у нас же есть баягындай. Сонун бир центрга барышып жаш көрүшөт балдарды, ата энелери. Анан кийин Гүлзенежеге баргыла. У нее, да, просторный, она баягы өзүн бомба реклама кылбайт. Она никогда өзүн кылбайт, потому что другие баягы башкача бир реклама кылса ошол жерге чуркашат го. Анан кийин бардыгы баргандар ыраазы болушкан, всегда айтышат. Действительно, биз башка жерге деле барып көрдүк, балдарыбыз наоборот ошо кайра окуйбуз деп неме кылабым дейт. Мен өзүм балам деле уже канча жылдан бери окуйт. Анан поэтому я сегодня так ждала офлайн встречанычы. Офлайнда бүгүн жолугушабыз десем, онлайнга өткөрүп койдум деди эле. Анан кийин, хорошо, я буду вступать онлайн немеде деп. Поэтому я всем советую, баягы неме дейт. Ошибка кылбайсыңар, если придете, если покупаете у нее книги. Бизде до сих пор китептер бар, балам деле окуйт, өзүм деле окуйм бул китептерди. Поэтому действительно баягы сөз жаттабай англис тилин үйрөтүп коет. Я в это верю, баягы мага личкама жазышкандар болду да. Ошондойбу чындап эле, ой, приходите онлайн встреча, да мы с вами увидимся, я вам все расскажу дедим да, анан кийинчи. Да. Сиз англис тилинен сабак бересизби деп сага суроо берип атышат. Частный школада англис тилин бересизби дейт. Нет, я по-английскому не преподаю. I'm not English teacher. I'm not an English teacher because I'm an accountant. I work at private school in Bilimnuru, but English is my favorite language, and I Hobby. want to study. Hobby, Yeah, да? it's my hobby. Yeah, I want to study a master degree in Europe because of this. At the moment, in our plans, we have exam in December, IELTS exam in Bishkek. And at the moment, we have process to learn academic language, academic course. Юрода мектепте бухгалтер. Просто ал хоббиси. Өзүнүн максатына көп жылдан бери изденип жүрөм. Үйрөнө албай атам деп мага келип, сүйлөп калып, азыр бизде мугалимдер үчүн болгон разговорный клубда Юрода как англис тилчи, ал англис тилчилер үчүн болгон разговорный клуб, бирок Юрода ал ошол жакта мүчө да. Биз аны бухгалтер кылып киргизип алганбыз. Бирок англис тилде кадимкидей иностранецтер менен сүйлөшөт. Да. Ну, это правда. Аракет, да. Өзүнүн максаты бар, максатына болгон аракети бар. Самый главный силерден ошол болуш керек, жажда. Прям чаңкаган адам болушуңар керек да, английскийди каалаш керек. Ой, апам каалады, атам каалады эмес, Ирода өзү каалайт. Мына ошонун дагы бир результаты, көрдүңүздөрбү? Чоң рахмат, Ирода. Ладно, спасибо. Чоң рахмат. Өзүң чыга бересиңби? Чыгарышты билбейм. Көрдүңүздөрбү, англис
тил үйрөнүү негизи карасаңыздар вот жалаң ийгиликтүү адамдар, атактуу миллионер, миллиардерлердин сөздөрүн уксаңыздар тил үйрөнгүлө деп көп айтышат негизи тил үйрөнүү бул биринчиден вот көбүнчө Европада адамдар пенсияга чыкканда дагы тил үйрөнүп башташат экен да. Бул кадимкидей мээнин дагы көнүгүүсү да, жаңы ыкма, жаңы нерселерди үйрөнөсүң да. И тем более англис тили бүгүнкү күндө бул өтө чоң келечекти ачып атат. Англис тили бүгүн сизге бир гана Кыргызстанды эмес, англис тили бүгүн сизге весь мирдин эшигин ачып берип атат да. Үйдө отуруп деле сиз беймарал үйдө отуруп деле иштей бересиз. Дүйнөлүк компанияларда, менми деген компанияларда иштей берсеңиздер болот. Англис тили бул дүйнөгө болгон эшик. Кичинекей бир Кыргызстандын балдарын окутсаңыз, эмесе дүйнөнүн балдарын окутсаңыз болот. Эле дүйнөлүк менмин деген компанияларда мына канча деген азыр Кыргызстандын сонун активный жаштары карасак, вот Google компанияларда иштешет экен, мисалы, аябай сыймыктанам да ошолорду көрүп алып. Ошон үчүн сиз дагы болгону тил да, вот программист депутаттар канча безилдеп атат, вот программисттер азыр канча технология керек болуп атат. Эмне керек силерге десек, тил керек бизге деп атат деп. Англис тили сиздерге өтө чоң келечекти ачат. Урматтуулар, эми улантайлык, невеста деген сөздү билбей отурсаңыз, мен билбейм бул сөздү деп сүйлөбөй койбостон, future wife десеңиздер болот, келечектеги аялы да. Күйөө бала дегенди билбейм, эмне деп аталат англисчеси, буну өтпөгөнбүз, бизде отурбаңыздар, future husband десеңиздер болот. Мына жерге сөздөрүм толук болбой калыптыр. Ажырашкан деген сөздү билбейм деп отурбастан, without wife, without husband десеңиздер болот, да, without, без мужа, без жены деп айтсак болот. Премия деген сөз эмне деген, аны мен билбейм деп отурбаңыздар. Prize for good work, жакшы жумушка белек деген сыяктуу айтсаңыздар болот. Мисалы, мен обой дегенди билбейм деп отурбастан, обой дегенди билбестен, дубалды билесиз, wall, кагазды билесиз, paper, wallpaper деп койсоңуздар болот да. Wallpaper бул өзү обой деген сөз. Дастархон деген сөздү билбейм деп отурбаңыздар. Столдун үстүнө жапкыч, например, да, или столдун кийими деп койсоңуздар болот. Table clothes деп койсоңуздар деле. Table clothes бул өзү дастархон, көрдүңүздөрбү? Англис тили ушунчалык бир сонун тил. Бул жерде бир логически эле сиз билип койсоңор болот да. Логикалык жактан эле таап алсаңыздар болот сөздүчү. Ушинтип көрөйүнчү десеңиздер туура айтып каласыздар. Албетте, произношение англис тилинде биз көпчүлүгү биз үйрөтө беребиз сөздөрдү, анан кийин произношенияны оңдобой коебуз. Англис тилинде жана бир сөздүн бир нече мааниси бар дедим, бир эле сөз эмне боло берет дедим, ошол сыяктуу эле бир эле произношение сөздүн маанисин да өзгөртүп коет да. Ошон үчүн туура произношение керек, туура акцент менен сүйлөш керек. Мисалга, көпчүлүгүндө бизде сүйлөп аткандарды карасаңыздар, вот трактор, тарелка деген т менен англис тилиндеги сөздөрдү айтат. Трактор, тарелка, table, turtle деп сүйлөй беребиз да. Бул т, бул кыргызча акцент менен болуп атат да. Ал эми англисче т жанында мягкий знак менен кошулгансып айтылат. T. Например, table, turtle, tractor, table, tractor, table, тарелка деп үйрөнүш керек. Ошондо Т. Сиздин Тңыз англисче айтылат. Кийин П, например, да, кыргызча айтсак, помидор, парта, paper, пластик деп кете беребиз. Бул мындай сөз, мындай англискийде сизди дагы деле эч ким түшүнбөй кала берет да. Бул өзүбүздүн эле Кыргызстандагы англичандар түшүнбөсө, биз өзүбүз бири-бирибизди түшүнбөсөк, реалдуу носитель аны түшүнбөй калышы мүмкүн. Анткени англисче П взрывной, вот жумшак П. Например, paper, plastic, парта, помидор деп айтылыш керек. Көрдүңүздөрбү? Сөзсүз түрдө биз сабак өтүп атканыбызда балдардын произношениясында карашыбыз керек. Основной буквалар. Хотя бы вот R, да? Мисалы, робот, ручка, red, rose дегендер бар. Индийский произношение менен сүйлөгөндөр бар да, андай эмес. Бул тилибиздин үчүн таңдайга тийгизбей р деп айтышыбыз керек. Мисалы, rat,
rose, robot, ручка деп айтылыш керек, көрдүңүздөрбү? Даже ч башкача айтылып атат. Х тамгасы айрыкча да. Хомяк, хлеб дегендей эмес. Бул х англис тилинде бул могу жактан чыгат. Х. И тамгасы мисалы индюк, игла, it is деп сүйлөгөндөй андай эмес. It is эмес. И англис тилинде ыга окшоп айтылат. It is, it is. Түшүндүңүздөр, Ошентип, мисалга айтсак, вот soup менен soup-тун айырмасын карап, soup бул суп, шорпо, ал эми soup бул самын. Ошон үчүн туура произношенияга да үйрөтүшүбүз керек. Leave созулуп айтылып атат. Оставлять, покидать, калтыруу, унутуу же leave бул жашоо. I live in Osh. Мен Ошто жашайм деген сыяктуу, көрдүңүздөрбү? Bag, bag бул сумка, bag бул арка мисалы да. Көрдүңүздөрбү? Бунун баардыгын биз бир тараптуу эле үйрөтүп кете бере турган болсок, сөз жаттаганга басым жасап атабыз, жаттатып атабыз, а главный произношение калып кетип атат. Бул жерде дагы биздин результат кайра эле нольго барабар болуп кала берет. Эми негизи англис тилин билген адам чоң кирешелерге чыкса болот. Мен дагы айтып кетейин, англис тил сизге бир гана Кыргызстандын эшигин ачпайт, англис тил сизге дүйнөнүн эшигин ачат. Англис тилде сиз онлайн иштесеңиз болот, канча деген котормолорду жазсаңыз болот, письменный перевод, канча деген синхронный переводдорду жазсаңыздар болот. Ал мындайча айтканда, ал эмне кылат? Саатына төлөйт, переводчиктерди билесиздер. Мисалы, менин синхрондук переводдорума бул саатына төлөп айтам. Бир айына тапкан акчаны мен бир саатта эле табам да, которма менен. Көрдүңүздөрбү? Кандай сиздерге маалыматтар жеткиликтүү болуп атабы? Мага таштап туруңуздар. Эжеке көрүнбөй жатат. Эмне көрүнбөй жатат? Эмне көрүнбөй жатат? Слайдпы? Эмне көрүнбөй жатат сиздерге? Айтсаңыздар, экран? Сиз кайра кирип чыгыңыз, анда менде көрүнүп эле атат. Башкаларга да көрүнбөй атабы? Экран мутный. Менде жакшы эле көрүнүп атат. Анда уланта берейин, Болбой жатат. Угулуп атамбы? Үнүм угулуп атабы? Угулуп атат, Анда запистен көргөнгө аракет жасайсыздар. Менде жакшынакай эле көрүнүп атат. Кандай слайд көрүнбөй атат? Эми карасаңыздар, англис тили менен кантип биз мисалы вот көпчүлүгүбүз көп төлөгөн акчаны издей беребиз да, кайсыл жерде кайсыл мектеп жакшы көбүрөөк төлөйт экен, же университетте көп төлөйбү деп сурагандар бар, же университетке өтүп алсамбы, же мондой иштерди кылсамбы деп 2-3 ишке кирип алабыз да. Негизи англис кайсы гана ишти жасаба, үйдө иштейсиңби, башка иште иштейсиңби, 2 иште иштейсиңби, 1 иште иштейсиңби, ишиңди сүйүп аткарышың керек. Мындайча айтканда, сен өзүңдүн жумушуңа сүйүү беришиң керек. Ошондо гана сен сүйүү менен гана кирешеңди тартып аласың. Бул бир. Экинчиден сапат керек. Сапаттуу буюм эч качан арзан болбойт. Мисалга 50 сомдук ручка бар, 10 сомдук ручка бар да. 10 сомдук ручкада өзүнүн акчасына жараша жазат, 50 сомдук ручкада өзүнүн акчасына жараша жазат деген сыяктуу да. Значит, биз качан сизге өзүңүзгө көп киришин кааласаңыз, анда сиз сапатыңызды көтөрүшүңүз керек. Сапаттуу кадрга айланышыңыз керек. Мындайча айтканда, раз англискийни тандаган болсоңуз, значит, англис тилинде эркин сүйлөө, англис тилинде эркин которуу да, англис тилинде мыкты түшүндүрүү, мыкты окутуу деңгээлине жетсеңиз, мындай кадр, мындай мугалим эч качан көчөдө калбайт. Ошон үчүн сапаттуу үчүн иштеш керек. Жөн эле жумуш издегендин кереги жок.
мисалы мен да кадр издейм, мен да мугалим издейм, бирок мага сапаттуу мугалим керек. Мага өзүнүн мисалы өзү жакшы сүйлөй албаса, балдарга жакшы түшүндүрө албаса, мен андай мугалимди эч качан жумушка албаймын. Ошон үчүн жумуш көбүрөөк акча сураардын алдында сапатты көтөрүшүбүз керек. Бул любой жакта, бир гана англис тилинде эмес, любой жакта мыкты адис ал өзүнө жумуш деле издебейт, ал мыктылыгын билет. Мыктылыкты көтөрө берсеңиздер, өзүбүздүн баабыз, өзүбүзгө болгон баабыз да көтөрүлөт да. Тынымсыз өзүбүздү өнүктүрүп турушубуз керек. Качан? Прям биз пенсияга чыкка чейинби? Жок. Негизи адам өнүгүп өсүп жашайм десе, биз өмүр бою билим алышыбыз керек. Но хотя бы тандаган кесибибизди биз сапаттуу аткарышыбыз керек. Бул биздин милдет, бул биздин милдет. Эшикти жаап алып, камера жок жерде каалагандай сүйлөө эмес. Бул камера жок жерде деле сиз ишиңизди сапаттуу аткарсаңыз, ошондо сизде акча өзү издеп таап келет. Заманбап билимге ээ болушубуз керек. Качанкы эски билими бизди ошентип окуткан деп, вот мисалы мен 5 жыл университетте окусам, ал менин билимим азыркы баштарга вообще иштебейт. Вообще кереги элек. Ошон үчүн менин дипломум менин эмнеге үйрөтсө ошону үйрөтөмүн дебеймин эч качан, анткени мен жаңылайм. Все время жаңыланып турам, все время үйрөнүп турам. Мен өзүм аябай көп билим алам да. Анан күчтүү чөйрөгө киришибиз керек. Күчтүү чөйрө деген нерсе бул өзүмөн күчтүүрөөк адамдарга илеш. Бул менен анча сүйлөй албайт экен, ушу мен жүрө берейин, анча менин билим байкабай калат дебеңиздер. Күчтүүрөөккө кошулсаңыздар, силерге ошолордун күчтүүлүгү жугат да. Мындайча айтканда, коёндордун арасына жолборс болбостон эмне кылыш керек? Жолборстордун арасында коён болуп турсаңыз, эртең сиз дагы жолборска айланасыз деген сөз. Ошон үчүн биз азыркы мезгилде вот онлайнга чыкканга аракет жасашыбыз керек. Эми вот билими жогору адис эч качан кирешесиз калбайт. Кандай деп ойлойсуз? Менин ушундай билим менен сабак өтсөм, ал канчага баалайсыз ушундай сабакты? Кырска каттап коюңуз. Баалаңыздарчы, кандай деп ойлойсуздар? Ушинтип сиздерге кыска убакыттын ичинде 11 жыл мектепте, университетте ала албаган билимди мен 4 айда, максимум 6 айда сүйлөтүп атсам, ушундай бир жаттатпай эле баарын окутуп атсам, сразу разговорный, да, вот именно актуальный нерселерди үйрөтүп атсам, эски английскийде эмес, канча турушу мүмкүн ушул билим? Баалаңыздарчы. 100-20 деген кандай ал? 10. Жакшы. 100дөн 20 бериңизби? Дальше. 10 000 сом. 10 000 сом. Канча дейт? 100 000 бермекмин дейт. Мынча сонун. Эң мыкты. 1000 сом кандай? 1000 сомбу же 1000 долларбы? Мен Easy English курсумда өзү аталып тургандай, вот Easy English бул жеңил английский. Бул жерде эч ким жатталып кыйналбайт. Канча сөз жаттадың, турбайт, мага калганы эч кандай менин сабагымда андай нерсе жок. Биз сөздөрдү мен именно психологическая методика, бул мен адамдын психикасы кандай иштейт экенин билем. Ошон үчүн мен айткан сөздөр, мен окуткан билим даже 6 жашар кызда, 6 жашар кыз менде окуп барып сиңдисин үйрөтүптүр. Сиңдиси азыр эч кандай бир курска барбай туруп окуп атат, тамга таанып атат, кадимкидей да, канча деген сөздөрдү билет экен. Анан сиңдиси келди эле сабакка, мен айттым, каяктан билесиз сен мынчалык десем.
эжем үйрөткөн дейт. Көрдүңүздөрбү? Ошол эжеси менден алган 6 жашар билимин сиңдисине барып үйрөткөн. То есть мен эккен почвадагы билим ал сизден эч качан эч жака унутпайсыздар дагы да. Даже вот 52 жаш, 55 жаштагы айымдар да, аялдар мага келет, ошол айтып атат, мен медик, лекцияларды түшүнүп калдым дейт. Өткөндө айтат, Гүлзина, мен сенен 2 жыл мурда окудум, до сих пор ошол сөздөр эсимде дейт. Көрдүңүздөрбү? Билим берүүчү адам өзү билимдүү болуш керек. Мен бир нерсени билсем, анан сиздерге ошол нерсени мен бере аламын. Эми сиздер кандай бааладыңыздар? Мен өзүмдүн билимимдин баасы бааланбайт эч качан, бирок менин кетирген убактымды баалашы мүмкүн. Анткени бул билимдин баасы жок. Бул билим өтө бир чексиз, мага бир жашоомо жарык алып келген бир баалуулук да. Ошон үчүн мен сиздерге билимди сата албайм, но кетирген убактымды, ушул кантип окутуш жолдорун үйрөтөрүмдү сиздерге вот карасаңыздар, кантип онлайн тариф. Азыр биз сиздерге онлайнга чыгып атабыз, анткени мени көпчүлүгү сурап атышат, чет өлкөдө Америка, Дубай, Россия, Америка 10 саат разница, Дубай разница, Турциядан чыгып атышат дагы. Zoom'дан өткөн сабактарым анча кире алышпайт, туура келбейт бири-бирине. Онлайн бизге даяр запись. Мына ошо даяр записьтерди мен сиздерге мынтип даяр үйрөтөм. Стандарт деген тариф кылып койдум. Мен өз алдымча окуй берейин дегендер бар. Бош убактымда кирип, мен телеграмга сабактарды жүктөйм, окуй берем дегендерге мына көрүп турган бааңыздар менен окусаңыздар болот. Ал эми экинчи бул про тарифи. Про тарифинде мен өзүм катышам, 3 ай бою сиздер менен боломун. Сабактарымды угасыздар, анан мен сиздерге тапшырмаңыздарды текшеремин, тапшырмаңыздарды окутамын, каталарды оңдоймун, анан бир жумада бир разговорный кылып Zoom'га чогултамын. Ошону 3 ай менен болосуз, 3 ай сиздерди сүйлөтөмүн. 6 ай сиздер менен сабагым сакталат, ар бир сабагым. Наставник дегенде тариф кошуп койдум, анткени мен мугалимдерди окутуп келип атамын. Мугалимдерди офлайн окутам. Мына азыр көпчүлүк мага өткөндө Бишкектен нары жактан чалып атышат. Биздин райондо 300гө жакын англисчи бар, эжеке келип окутуп кетиңиз дейт. Мен келип окута албайм. Мына онлайн сиздерге азыр ачып койдум. Азыр угуп аткан болсоңуздар, наставник деген тариф бул только мугалимдерге методикамды үйрөтөмүн. Жана ошол көргөзмө куралдарымды беремин, онлайн дагы сиздерге беремин. Кантип көргөзмө куралдарды кантип иштетесиздер, өзүмдүн китебимди кантип иштетебиз, ушунун баардыгын мен сиздерге үйрөтөмүн. Значит, стандарт тарифи бул 6 айга 24 000. Кийинки окулбай калды деп атасыздарбы? Окулуп атабы? Мен ушул вебинарга катышкан, мени ушул мастер-классымды күтүп жүргөн атайын өзгөчө окуучуларым, сиздерге мен скидка кыламын. Бүгүн гана вот катталгандарга да, бронь кылгандарга 50% скидка кылып бере аламын. Бул стандарт тарифин ушул баада алсаңыздар болот. Про тарифин дагы көрүп турасыздар. И насаатчылык тарифин дагы ушу 50% менен сиздер беймарал алсаңыздар болот. 6 айлык бааны айтып атам мен сиздерге. Ал эми офлайн окуйм дегендер, алар айына төлөп сиздер окуй бересиздер. Түшүнүктүү болдубу? Про тариф. Эми скрин кылып туруп карасаңыздар болот. Про тарифи бул мени менен жана насаатчылык мени менен методикамды үйрөтөм. Буга чейин мен методикамды эч кимге үйрөтүп да келген эмесмин. Анткени бул менин наным, менин эмгегим. Ошон үчүн азыр мен көпчүлүк мугалимдер суранып аткандыктан мен чыгарып атам. Офлайн деле азыр мына үйрөтүп баштадым. Офлайн окуп аткандар бар. Ал эми Бишкектен нары суранган өткөндөгү мугалимдер үчүн атайын мына сиздер үчүн насаатчылык тарифти дагы үйрөтөмүн. Сабактарымды телеграмдан окуйсуздар, жана сиздер менен Zoom'дан ар бир сабакты анализ жасайсыз. Мындайча айтканда, сиз мыкты мугалим болгонго чейин сиз менен 3 ай иштешемин. 3 ай убактымды сиздерге бөлөмүн. Эми про тарифи менен насаатчылыкта
сиздер жакшы результат көрсөтсөңүздөр, вот мына Euro'дан караңыздар, жакшы результатка чыгып атат. Ушундай аракетчилик менен өзүн убагында аткарып, мени бир немем бар, принципиальный аябай строгиймин. 2 жолу сабакка келбесе, сабак аткарбаса чыгарып коем секин сабактан. Анткени ал өзү аракет кылбаган адамды мен нянька болуп зордуктай албайм, мага именно каалайм дегендер керек, ошолорго кол сунам. Аракети менен жакшы результат көрсөткөндөрдү бир айда эле байкайм. Про менен насачылык тарифиндегилерге мен мындай көрдүңүздөрбү, Турция. Ушундай Турцияга сертификат даярдап койдум. Белек катары сиздерге мен 2 адамдык ушул Турцияга ошол моундай сертификатты, 2 адамдык сертификат, бул ваучер. Барып, сонун өзүңүздүн ийгилигиңизди жууп, ошол жакта эс алып келсеңиздер болот. Эми сурооңуздар болсо бериңиздер. Кандай сурооңуздар бар? Бир карап чыгайын. 55 жаштагылар бар. Менде врач эжелер окуйт. Врачтарга аябай керек азыр лекция ол бул деп калат. Бизде врачтар иностранецтерге эле окутушат деп мени көп видеолорумду эле карасаңыздар, окуучулардын арасында, студенттерим арасында тартынбай келип окушат. 55 жаштагы бар, 53 жаштагы бар. Сонун результаттарды алгандар да бар. Номерим эми могул реквизитти, ушул реквизитти сактап калсаңыздар, ушуну менен брондосоңуздар болот. Мага сөздү жазасыз. Стандарт, тариф стандарт. Мен сиз өзүңүз окуйсуз. Про мени менен, наставник мени менен. Сиздерди ушул 3 ай ичинде мен сүйлөткөнгө аракет жасайм, бирок өзүңүздүн аракетиңиз болуш керек. Насачылык только мугалимдерге. Мен англис тичимин, мен методиканы үйрөнгөм келет, мыкты мугалим болгом келет, окуучуларымды сүйлөткөм келет дегендерге. Ал насачылык только мугалимдерге. Про менен тил үйрөнүүчүлөргө про жана стандарт. Эми мага мен мастер классым офлайнда болушу керек болчу. Ошол офлайнды отмена кылып мына онлайнга койдум. Офлайнга төлөп койгон менин сонун күтүп отурган бар. Мени күтүп отурган тил сүйүүчүлөр, англис ушул жерде болсоңуздар керек. Сиздерге эртең мен дагы жабык формада ушул мастер классымдын 2 бөлүгүн өтүп берем. Ал жерде биз сиздер менен практикалык бөлүгү болот. Кадимкидей сабак өтөбүз. Кадимкидей сиздерге уже базовый бир сүйлөм түзгөндү үйрөтөмүн. Эртең мен сиздер менен жабык форматта дагы жолугушамын. Эгерде ошол жака кошулам дей турган болсоңуз, мастер класстын баасы 500 сом. Ошого да катталып калсаңыздар болот. Эртеңки практикалык бөлүгүндө дагы сиздер менен сүйлөшөбүз. Сиздерге мен уже сөз жаттоо, сүйлөм түзүү, кадимкидей сүйлөм түзөбүз ошол жерде. Кантип вот биринчи сабактан сүйлөйм деп атат, ошонун баарын үйрөтөм. Суроо жок окшойт мага. Да, насачылык деген бул именно методика үйрөнөм деген мугалимдерге. Эгер сиз мугалим болгон болсоңуз, албетте үйрөтөм. Мастер класска катталганда сиздер азаматсыздар. Эртең сиздер менен дагы жолугушабыз. Программа бирдей, стандарт менен про айырмаланбайт. Просто мен продо сиздердин тапшырмаңыздарды текшеремин. Сиздерди разговорный клуб уюштурамын Zoom'да. Ал эми жана бул жерде Турцияга менин немем бар, сертификатым бар 2 адамдык, наставникти дагы бар. Стандарт да жок. Стандарт мага арзаныраак эле керек дегендерге, өз алдынча окуй берем дегендерге. Бирок программа ошол эле видео сабактарды берем, просто текшербейм.
Көрдүңүздөр, реквизиттерди сактап калсаңыздар болот, броньдоп койсоңуздар болот. Мына жерде азыр менеджермин деп жазып аткан кыздын номерин сактап, ошол кызга дагы жазыңыздар. Бүгүнкү ушул азыркы түз эфирге катышкандар жана мени ошол мастер классымды күтүп отургандарга 50% скидка берип атам. Но сырттан келгендерге скидка кыла албаймын. Мен да өзүмдүн убактымды баалаймын. Мынакей скрин кылып алсаңыздар. Анда эмесе жакшы эс алыңыздар. Келип катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Мынакей менеджердин номери. Жазыңыздар. Эртең экинчи частын, экинчи бөлүгүн биз жабык форматта өтөбүз. Ал жерде кадимкидей практикалык бөлүгүндө сүйлөм түзөбүз, сүйлөйбүз, кадимкидей сүйлөйбүз. Скидка менен турат, но кызыл ба уже скидка менен турат. Андан да кемитпеш керек жок. 6 айга эсептелип атпайбыздар. Эфир пайдалуу болгон болсо мен абдан кубанычтамын. Келип катышып бергениңиздерге баарыңыздарга чоң рахмат. Мен ушул баракчада дайымамын. Сурооңуздар болсо кайрылыңыздар. Окуу борборум Ош шаарында кооператива 17А. Ал жерде мен көбүнчө сарафанный радио менен иштеймин. Ироода басып белгилеп кетти, өзүн дуду кыла бербейт. Ооба, дуду кылбайм, анткени менин кардарым жетиштүү мага. 2018-жылдан бери мен сарафанный радио менен иштейм. Менин клиенттерим өздөрү эле мага клиент чогултуп келет. Ошондуктан мен өзүм жөнүндө жарыялаштын деле зарылчылыгы жок. Мен уже Ошту ооздон оозго таанышат. Менин методикамды билгендер сөзсүз түрдө өзүнө үйрөнүп алсын дегендерди жетелеп келишет. Ошолордун клиенттерди тейлегеним дагы мага жетиштүү. Кээде жетишпей калганымда жылдырышка туура келет, суранышка туура келет. Мына ошондой. Ошон үчүн сарафанный радио деген нерсе бул билесиздер, эл оозу реклама кылат өздөрү эле. Все, жакшы эс алыңыздар. Эртең ушул баракчада көрүшкөнчө.